Туғандар, мына ушундай шарқырап агып жаткан каналга өтө жакын жерде сатылуучу 6 соток жер участок чыкты. Срочно сатка чыгып атат. Кызыл китеби бар, жери тегиз. Мына ушундай каналга жакын. Баасы болгону 530 миң сомго бааланды. Анан кеми бар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер бул Араван районуна караштуу Гүлбар айылынын аяк тарабында турам. Бул Гүлбар айылынын аяк тарабы, билесиздер, а? Ал жерде Гүлбардын каналы. Андан өтсөңүздөр бул жагы уже кең сай. Анан Ош Гүлбар маршруткасы ушул жерге чейин келет экен. Сиздер оңго бурулуп, жогору тарапка түп-түз чыгып барсаңыздар, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Бул Гүлбар айылынын каналы. Мына жерге маршрутка келет тугандар. Ушул каналга чейин маршруткага чыгып, шаардын буш-буштарына барып турсаңыздар болот. Жанагы сатылуучу жер участогубуз болсо, мына ушул үйдү көрүп атасыздарбы? Ушул үйдүн эле арт тарабында болуп калат. Мына ол мен жанагы айткан канал. Ошол тараптан сиздер главный жол менен түз бул жака жүрүп келе бересиздер. Мына шагыл жол, ушул жолдун эле оң тарабында мына ол үйдү көрөсүздөр. Нар жагында болсо сарайы бар үй. Көрүп атасыздарбы? Ошонун эле артынан 100 метр өтсөңүздөр сатылуучу жер участогубуз турат. Жер участоктун алдына да келип калдым. Мына үй менен сарайды көрүп атасыздарбы? Ошонун эле артына өтүп келсеңиздер, мына мен турган жер көчө тугандар, мына до конца кеткен. Ушул көчөнүн эле мына боюнда сатылуучу жер участогубуз турат. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Так, эми сиздерге 6 соток жер участоктун узун тураларын түшүндүрөйүн. Казыктары кагылган, архитекторду чакырып казыктарын кактыртып койгон. Ушул жерден башталат, мына стойканы көрүп атасыздар. Анан мына жакта дагы бир казык турат. Көрүп атасыздарбы? Бул жагы көчө бою узуну 30 метр. Анан мына өйдө тарапка 20 метр. 20га 30 болгон 6 соток. Теп-тегиз болуп турат. Каалагандай фундаментти куюп, үйдү сала бересиздер. Ориентирди мына ол мен айткан сарайга үйгө алсаңыздар болот. Ошонун эле арт жагы. Көрүп атасыздарбы? Же болбосо мына жактагы үйлөргө деле алсаңыздар болот. Мына кошунаңыздар жашайт, кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, таанышып кетесиздер. Свет бар тугандар. Мына суу маселесине келе турган болсок, жана каналды көргөзүп бердим го. Ошо каналдан сууну тарттырып аласыздар. Так, дагы эмне маалымат берейин. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бардыгы жакшы. Мына көчө бою 30, бул жака 20, 20га 30. Вариант обмен жолдору барбы ака? Же наличкагабы только? Только нак акчага сатылат экен. Машина да бир башка нерселерге алмашуу жолдору жок деди. Ушундай эми азыр жер алган адам утулбайт. Жер көрүп атасыздар кымбаттап атат. Анан бул кең сайдын башталышы эле. Айтайын дегеним, мына жакта теректерди, талдарды көрүп атасыздарбы? Бул Гүлбар айылы. Жанында канал. Анан маршрутка дагы ушул Гүлбар айылынын мына кире беришине чейин каналга чейин келет экен. Маршруткага чыгып, шаардын, Оштун буш-буштарына барып турсаңыздар болот. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы мына Гүлбарда бар. Кыжылат болбоңуздар. Шаарга деле Ошко жарым саатта жөн эле кирип барасыздар. Баасы канча дей турган болсоңуздар, 530 миң сом. Анан кеми бар. Чалып, эси менен сүйлөшөсүздөр. Эсинин номери экранда жазылган. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Анан айлананы да бир тартып коеюн. Үйлөр күндөн күнгө көбөйүп аткан учуру. Мына эси дагы мына сыртта отурат, мына иш кылып атат, көрүп атасыздарбы? Адамдар жашайт, кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, таң калып кетесиздер. Жогору жакта дагы үйлөр көп тугандар. Бул эми кире бериши да кең сайдын башталышы. Анан мына жайыт кеңири, ушундай бир мал, уй, кой, жылкы баксаңыздар болот, карап көрөсүздөр, чөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Чөп и суу кеңири. Ошол, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Анан туугандар, лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар. Жер издегендер көп, алар дагы кирип көрүшсүн.